Салам жалпыңыздарга. Сиздер менен Аку. Мен бүгүн духовкада бышкан пирожкинин менин өзүмдүн вариантымды көргөзмөкчүмүн. Бул аябай жумшак, ошондой эле даамдуу. Ичине өзүңүздөр каалаган начинканы колгонсоңуздар болот. Меники болгону капуста менен. Мен өзүм капустага жакын болгондуктан капуста менен көп жасайм. Сиздер менен дагы ошол рецепт менен бөлүшмөкчүмүн. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анда эмесе баштайлы. Биринчилерден болуп камыр жууруйбуз. Ал үчүн унду ээлеп алабыз. Количестволорун айтпайм, көз болжол менен эле жууруй бериңиздер. Туз салабыз ошондой эле. Анан обычный нандыкынан кичине көбүрөөк кылып дрожь салабыз. Анан ошондой эле бир жумуртка. Анан ошо бир жумурткага эле тептең майонез салынат. Анан сүткө эле жылуу болгончо суу куйдум. Ошондой менен жууруйм. Ошондо камыры жумшак болот. Ушундай менен да нан кылсаңыздар, наныңыздар жумшак, жегиликтүү болуп чыгат. Мен кичине катуураак кылып жууруп алдым. Андан кийин суу менен ыйледим. Сиздер мынтип кыйналбаштык үчүн кичине жумшагыраак кылып жууруңуз. Ошондой эле буга май кошуп койсоңуздар болот. Мага майдын даамы анчалык жага бербегендиктен, ошон үчүн мен май жок эле жууруйм. Жакшылап ыйлап алабыз. Аябай ыйлайбыз. Камырды жууруп бүткөндөн кийин муну жылуу жерге үстүн жаап 1 сааттай коюп коебуз. Мен ушинтип суу менен үстүнө ыйлап аттым. Муну бир көтөрүлүп чыккандан кийин бир ыйлайбыз, дагы бир көтөрүлүп чыккандан кийин бир ыйлап, үчүнчү көтөрүлүп чыккандан кийин түйүп баштайбыз. Ичине мен капуста колдондум. Сайбиз менен капустаны майга кууруп коймокчубуз. Ошо сайбизди теркодон өткөрүп алмакчыбыз. Сайбиз менен капустанын количествосун өзүңүздөргө ылайыктап алыңыздар. Капустаны майда кылып туурамакчыбыз. Меники ушундай шынкабайда турган терком болгондуктан, ошон үчүн ушундан өткөрдүм мен. Сиздер кесип деле койсоңуздар болот. Муну эле майга эле кууруп коесуздар үстүн ачып эле. Камырым 3-чү көтөрүлүп чыкты. Идиштен бошотуп алып, кичинеун менен ыйлайбыз. Сырттары жабышчак болгондуктан кичине ыйлап алабыз.
Камыр жумшак болуп чыкты. Башында кичине катуураак болуп аткан, суу менен ыйлап тургандыктан жумшарды. Камырды да өзүңүздөргө ылайыктагандай кылып кесесиздер, түйөсүздөр. Мен сизге мен түйгөндөй кылып көргөзмөкчүмүн. Мынакей капустама мен кичине эле томат кошуп койдум. Сайыз негизи өзүнүн эмесин өңүн берет. Кичине эле ушинтип эле кол менен жаябыз. Түйгөндөн анткени кичине жайгандыкта жукарып кетет булар. Ошон үчүн өтө жука кылбай эле түйө беребиз. Мага ушундай корей таяктары менен салган оңой. Сиздер вилка менен салыңыздар, кол менен салыңыздар. Мага ушундай кичине колум тазараак болот, чем вилка или кыпчыгыч колдонгончо. Ушинтип үстүн кичине басып туруп коюп кое беребиз да. Бул дагы кичине көтөрүлүш керек. Кичине коюп коебуз комнатный температурада, үстүн жаап коюп кое беребиз. Дагы бирөөнү түйүп көргөзмөкчүмүн. Кичине сүт менен жумуртканы чалып, анан үстүн сүйрөй беребиз. Муну да духовкага сразу салыйбастан ысык духовканын үстүнө кое турабыз 1-5 мүнөттөй. Бул дагы кичине көтөрүлүш керек. Үстүн жумуртка менен сүт аралаштырганды сүйкөп туруп, күнжүт сээп коебуз. Мага ушинтип кисточка менен сепкен удобныйраак. Негизи кол менен да сепкен ыңгайлуу, бирок мага ушул убакта ушул менен ыңгайлуураак болду. Эки жак бетин 220 градустан 30-35 мүнөттөй бышырасыздар. Менин пирожким даяр болду. Булар али ысык бойдон. Канчалык жумшак экенин, кебетеги мындай жакшы көрүнгөнүн видеодон эле көрсөңүздөр болот. Жумшак, аябай жегиликтүү, тоюмдуу дагы. Жазаңыздар, жеп көрүңүздөр. Дагы кандай рецепттерди көргүңүздөр келет, сунуштаңыздар. Дагы ошондой эле мен бул видеомо бонус бар эле. Ал болсо ушундай экзотический фруктыларды көргөзөйүн деп атайын бирди алып келдим. Бул фрукту мен жеп көрө элекмин. Бул папайя, питахия деп аталган фрукт. Ушундай фруктуларды сиздер менен чогуу жеп көргөнүмдү кааласаңыздар, анда бул видеого лайк басыңыздар. Ошондой эле улантып, ар кандай жаңы нерселерди көргөн сайын алып жеп, видеолорума кошуп кое бермекчимин. Бул фрукттун мага даамы деле билинген жок, таттуу эмес экен, бир ачуу эмес экен. Анчалык жага берген жок. Балким дагы бир башкачасын алып жеп көрөрмүн ушунун. Балким мунун срогу башкача болгондуктан өзүнүн даамын жоготуп ийгендир. Мага кичине туз менен жеген элек жакты.
анда эмесе каналыма катталыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр.